Қызға 40 үйден тыю деген бір сөз бар да. Бұл сөз бір ұққанда мындай бір өте бір чоң чектөө болбосо да мындай бір қызды мындай ыңгайсыз абалга келтире тургандай бір кабыл да. Қызды 40 үйден тыю. Ким тыят? 40 үйден тыят. Эмне үчүн тыят деген маселе болот да. Кыз деген bir атанын bir эненин өзүнүн кызы болуп атса, анан эмне үчүн башкалар келип кызга тыят деген сөз бар да. Бул жерде чоң тарбиялык мааниси бар, философия жатат да. 40 үйдөн тыюу деген сөз, 41-ден 40 деген сан, бул баягы кадимки эле 38, 39, 40 деп саналган сан эмес. 40 үй, 40 үйлүү кыргыз деген сөз бул бүтүн жумурай журт деген сөз. Жалпы калың эл деген түшүнүктү айтат да. Ошол 40 үйдөн тыюу деген сөз демек кыргыздын кызына бүтүн кыргыз эли тыюу сала алат деген сөз да. Бирок аны кандай элестетсе болот? Жөн эле bir кыргыздын bir кызы кетип баратса эле Тушкелди жактан капталдан чыга алып ага тыюу салгыдай ким деген суроо болот. Азыркы кыргыздын, азыркы биздин жашообуздун ыргагында. Ошондо мындай деп түшүндүрүлөт да. Бул сөз эң ириде, эң оболу бул кыздын ата-энесине чоң талап. Sen эгерде кыздын атасы же кыздын энеси болсоң, анда сен кызыңды өзгөчө тарбиялашың керек. Себеби кыз бул кыз чийден тышкары деген сөз да бар кыргызда. Бул сөздүн мааниси кыз деген бул сенин үй бүлөңдүн, сенин ата тегиңдин гана өкүлү эмес. Бүтүн кыргыз элинин өкүлү. Себеби чийден тышкары деген кыз барар жери күйөө деп коет го. Кызды турмушка узатканда анын маңдайына кандай жазылат эч ким билбейт. Ал мүмкүн сенин айылыңа же сенин уруулаштарыңа чыгат. Мүмкүн ушу кыргыздын ичинен башка урууга тиет. А мүмкүн башка улуттун өкүлүнө тийиши мүмкүн турмушка чыкканда. Ошондо ал эгерде башка улуттун, башка элдин өкүлүнө турмушка чыгып, ошока келин болуп барганда, ал баланчанын кызы деп аталбайт. Же баланча уруунун кызы деп айталбайт. Ал кыргыздын кызы болуп кабылданат. Ошондо ошол келин болуп барган кыргыздын кызынын жүрүм туруму, сүйлөө адеби, кыймыл аракети, тарбия таалиминин баары бул кыргыздын таалими болот. Кыргыздын адеби болуп көрүнөт башка элдерге. Кыргыздын маданияты болуп кабылданат. Ошон үчүн ата-эне эң ириде кызды тарбиялаганда ошондой мааниде кыргыздын кызы кылып тарбиялап, анан ошон үчүн кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз бул жалпы кыргыздын маданияты, жалпы кыргыздын салттуулугу, нарктуулугу, жалпы кыргыздын тыюусу менен кошо тарбия берилет. Анан эгерде кайсы бир кыргыздын кызы ошондой тарбияга татыксыз болсо, анын бир жоругу жосуну мындай бир элди чочуланткан бир мындай туура эмес болуп баратса, ошондо ошо кыргыз кыз ким болбосун, ошо кыргыздын кызына ошондой бир тыюу салганга, бир насаат сөз айтканга акылуу деген сөз. Ушул учурда эгерде кыз ошондой жагдайда калып калса, бирөө насаат айткандай болуп калса, анда кыздын ата-энесине чоң сөз тиет. Мына ошондой сөз тийбесин деп эң ириде кыздын ата-энеси биринчи ошо кызга туура тарбия берүү бул биринчи милдет болуп эсептелет да. Ошо кызга 40 үйдөн тыюу деген сөздүн чечмелениши ошондой да. Демек биз кыздуу болгон ата-эне бул өтө чоң жоопкерчилик. Кыргыз элинин жүзүн тарбиялайт деген сөз да. Башка элдердин, башка улуттардын алдында ошондой чоң жоопкерчилик алат.